16 жылдан бери мени билесиң. Анжелика ар бир айдын 12-си гүл белек кылган сүйүктүүсү жөнүндө айтты. Модель алып баруучу Сагын Эргешов ырчылыкка кызуу киришти. Атамдын менедин актайын деп сахнага кайттым дейт. YouTube'да жаңы рекорд. Билли Айлиштин жаңы клибин 1 саат өтпөй 8 миллион көрүүчү топтоду. Алып баруучу Азияда Жамгырчиеванын балалыктан азыркы күнгө чейинки сүрөттөрү бир топтомдо. Алып баруучу Азияда Жамгырчиеванын балалыктан азыркы күнгө чейинки сүрөттөрү бир топтомдо. Мезгил убакыт баарын өзгөртөт. Адамдардын арасында да убакыттын өтүшү менен таанылгыс болуп өзгөргөндөр бар. Баарын эле жашы тааныган адамдардын бала кези өспүрүм курагы айтор мезгил аны кандай өзгөрткөнү кызык. Супер KG порталынын бул жолку фото альбом рубрикасында алып баруучу тамада Азияда Жамгырчиеванын сүрөттөрүн тизмектеп беребиз. Азияда Жамгырчиева 1995 жылы 23 августта Талас областынын Бакыята районундагы Кызыл Октябрь айылында жарык дүйнөгө келген. Жусуп Аласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин журналистика факультетин аяктаган. Сүйүп арам жүрөк сыры аттуу ырларды аткарып көпчүлүктүн көңүл борборунан орун алган. Алып баруучунун бала кезинин азыркы учуруна чейинки сүрөттөрүн сунуштайбыз. Маалымат булак Супер KG. Он 16 жылдан бери мени билесиң. Анжелика ар бир айдын 12-си гүл белек кылган сүйүктүүсү жөнүндө айтты. Ырчы Анжеликанын жеке мамилеси кайрадан эл талкуусунда. Ал сүйүктүүсү ар бир айдын 12-си кучак толуу гүл көтөрүп келерин, аны менен 16 жылдан бери тааныш экенин жана ал көп кыздар көзүн арткан бойдок жигит экенин жар салды. Гүлдесте менен силерди тажатсам кечиргиле. Ар бир айдын 12-си мага ушундай гүлдесте келип турат. Ар бир букетти сүрөткө тартып, экөөбүздүн окуя үчүн сактап турам. 11-12-2020 Сен менден, мен сенден ушунчалык коркобуз. Ушунчалык ысык болгонубуздан бири-бирибизди күйгөзө алуудан коркобуз. 42 айда мага миллиондон ашык гүл белек кылдың. 16 жылдан бери мени билесиң. Экөөбүз өз-өзүбүзчө өзүмчүлдүрдөй турмуш кечиребиз. Сен көз арттырган бойдоксуң, мен эркиндиктеги кушмун. Биз керек болсо көрүшпөйбүз деле. Мына сага романтика дейт Кайра Тобна. Ал эми катталуучулардын бири казак жигити тууралуу суроо салганда мамилебиз дос бойдон калган, тааныштырайынбы деп жооп берди. Маалымат булак Аргумент KG. Модель алып баруучу Сагын Эргешов ырчылыкка кызуу киришти. Атамдын менетин актайын деп сахнага кайттым дейт ал. Буга чейин тил алып баруучу модель катары таанылган Сагын Эргешов ырчылыкка кызуу киришти. Ал 8 ай аралыгында 4 клип тарттырганга үлгүргөн. Бул тууралуу Сагын мырза менен байланышканыбызда белгилүү болду. Жүрөгүмө жашап алдыңбы аттуу ырды жаздырып, клип тарттырууга 2 ай убакыт кетти. Бул менин 4-чү клибим. Чыгармачылыкка кайтып келдим десем болот. Негизи мен 6-класста окуп жүргөндө эле ырдап, ырларым радиолордон кетип баштаган. Кийинчерээк жергиликтүү телеканалдарда алып баруучу болуп, чыгармачылыктан ооп кеткем. Үй бүлө мүчөлөрү, жакындарым ырдап чыкпайсыңбы деген сунуш айтышты. Ырчы болом дегенде атам мени Ош шаарына ташыган күндөрдү эстеп,
анын мээнетин актайын деп сахнага кайттым дейт ал. Маалымат Плак Супер KG. YouTube'da жаңы рекорд. Билли Айлиштен жаңы клибин 1 саат өтпөй 8 миллион көрүүчү көрдү. Америкалык ырчы Билли Айлиштен клиби YouTube каналына жүктөлгөндөн 1 саат өтпөй 8,5 миллионго жакын көрүүчү топтогон. Бүгүн 13 ноябрда Билли Айлиштен ZRF Айым аттуу жаңы ырынын клиби ырчынын расмий каналына жарыяланды. Клипти ырчы өзү тарткан, ал эми анын иниси Финанс Коннелл продюсер болгон. Клиптин сюжетине ылайык ырчы соода борборун айланып чуркап жүрүп, аргандай фудкорттордон тамак аш чогултат. Ал пончик, лимонад жана француз картошкаларын алып чыгып бара жатканда күзөт кызматкеринин кыйкырыгына карабай соода түйүндөн чыгып кетет. Клип 1 саат аралыгында 1,5 миллиондон ашык лайк, 8,5 миллионго жакын көрүүчү топтогон. Комментаторлор клиптин сюжетин жогору багышты. Көпчүлүк соода борбору аркылуу жалгыз басып, бекер тамактанууну көптөн бери кыялданып жүргөндүгүн жазышкан. Октябрь айынын башында Билли Айлиш агент Джеймс Бонд жөнүндө «Не время умирать» аттуу тасмасын саундтрек ырына тартылган жаңы клиптен бет ачарын өткөргөн. 18 жаштагы ырчы Джеймс Бондун тасмаларынын тарыхындагы эң жаш саундтрек жазган автор болуп калды. Маалымат Плагы Барометр KG.